Адамдар киного эмнеге барат? Албетте эмоция үчүн. Алар 2 саатка күндөлүк жашоодон алаксытып, көнүмүш иштерди эмес, фильмдин темасы жөнүндө ойлонто турган башка дүйнөгө барууну каалайт. Бул дайыма эле көңүл ачуубу? Жок, мында рухий жактан өсүүгө жана маданий жана интеллектуалдык өнүгүүгө дагы орун бар. Буга көрүнүктүү мисалы катары Астана International Short Film Festival иш-чарасын айтсак болот. Это очень важно, если мы завтра хотим. Эгерде биз эртең автордук фильмдердин казакстандык чоң бет ачарына көрүүчүлөр чындап келишин кааласак, анда бул абдан маанилүү. Биз алар менен ушундай фестивалдар, лекциялар, кайсы бир ачык жана жабык көрсөтүүлөр аркылуу күн сайын сүйлөшүүбүз керек. Биз аларга альтернатива багыттарын көрсөтүүгө тийишпиз жана тажрыйба элдин альтернативага даярдыгын, бул ага кызыктуу экендигин көрсөтүүдө. Эл Марвелге билет сатып алып 2 саат короткондон көрө, фестивалга билет сатып алып 2 сааттан кийин негизи кино деген эмне экендиги жөнүндө таптакыр башка түшүнүк менен чыгууга даяр. Что такое кинопроцесс вообще? Производила впечатление такой взрослая женщина, 60 лет, представьте, да, вся такая в бренде, да. Стояли там в коридорах МВД, просили, чтобы завели уголовное дело. Живу их жизнью. У меня нет своей жизни, я живу их жизнью. То они рожают детей, я их нянчу, заболели, я бегу. Боженька-то он все видит. Кинофестивалдар көрүүчүлөр менен режиссерлор даректүү жана кыска метрдеги көркөм кино жөнүндө өз билимин кеңейте турган ар түрдүү техникалар жана жанрлар тууралуу көбүрөөк билген билим берүү программалар, мастер-класстар жана талкуулар үчүн эң ылайыктуу аянтча. Ошондой эле фильмдерде козголгон актуалдуу социалдык жана маданий маселелер талкууланат. Бул бир пикирлеш адамдарды топтой турган ачык достук нетворкинги. В казахстанской киноиндустрии происходит некое постепенное... Казакстандык кино өндүрүштө коммерциялык жана коммерциялык эмес сегментти акырындык менен бириктирүү жүрүп жатат. Мурда толук метрдеги тасмаларга күч жумшалган олуттуу чоң продюсерлер азыркы автордук кинематограф үчүн дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүк, кандайдыр бир келечек бардыгын түшүнүп жатышат. Продюсерлер бул жакка келечекте өзү үчүн жакшы эмгек жашоо үмүтү менен келет. Биз автордук кинематограф мурда эч качан оюна келбеген кошумча каржылоо аларын түшүнөбүз. Алар дайыма кыска метрден гана өсүп өнүгүп келген. Анткени ал жакта автордук кино өз ыкмаларын такшалтат, өзүн сынайт, өз стилин издейт жана башка тажрыйбаларды топтойт. Ошондуктан кыска метрге жөн гана автордук элестетүү жана эргүү бар үчүн эмес, анын ичинде эртеңки күнү көбү иштегиси келген жана биздин өлкөнү дүйнөлүк аренада таанытууга жарактуу толук метрдеги кино жаратууга өсүп жете турган зор чыгармачылык даремети бар келечектүү булак катары карай башташты. И которая будет нашу страну представлять в том числе и на мировых аренах. Кыска метрдеги кинонун Астанадагы эл аралык фестивали өз аянтында түрк өлкөлөрүнүн кино ишмерлеринин башын бириктирди. Иш-чарага дебютанттар, белгилүү режиссерлор, кино сынчылар, кино адистери жана эң башкысы көрүүчүлөр дагы келди. Вы знаете, я наблюдал за зрителями на протяжении вот этих дней показов. Мен ушул көрсөтүү күндөрү көрүүчүлөргө байкоо салдым. Жана стандарттуу эмес кинематография иш-чараларына көп катышкан адамдардан тышкары жаңы көрүнүштү байкадым. Мен баардыгына байкоо жүргүздүм. Бул жака ушул фестиваль аркылуу биринчи жолу келген жана кинонун башка түрлөрү менен таанышкан адамдарды көрдүм. Алар кино лекторий жөнүндө эч нерсе билишчү эмес. Алар борбордогу кино клубтарды билбей келишкен. Алар казакстандык, чет өлкөлүк автордук кино көрсөтүлгөн, кандайдыр бир талкуулар өткөн аянтчалар тууралуу эч нерсе билген эмес. Кино казахстанское и зарубежное устраивают какие-то дискуссии. И вдруг они оказываются... Анан күтүүсүздөн бул жерге келип калышып, өздөрү үчүн керемет жаңы дүйнө ачышты. Ушул 3 күндүк фестиваль ушундай бардык пикирлер айтылган чаган аянтчага айланганы жана тажрыйбалуу киночулар да, студенттер жана кино көргөндү жактырган адамдар дагы өздөрү үчүн жаңы нерсе биле алышканы мага жагымдуу болду. Кино и открывать для себя что-то новое. Кинонун өзүнүн мыйзамдары, өнүгүү баскычтары, калыптануу жолу бар. Кинофестивалдар ушул тизмек боюнча жаңы таланттарды табууга, коом алдына татаал маселелерди алып чыгууга жана көйгөйгө кызыгуу жаратуу үчүн адамдардын эмоциясын козгоп, чындыкты ушундай таамай, курч жана актуалдуу чагылдырууга арналган. Собственно говоря, это то,
что они никогда не увидят в официальном прокате. Алар мында кыска метрде чет элдиктер эч кимге белгисиз жаш режиссерлор жасаган эмгектерди көрүштү. Чындыгында булар расмий прокатта эч качан көрсөтүлбөйт. Мында болгон 3 күндө даректүү көркөм кино, анимациялык кино, формалар менен жанрлар чектешкен кандайдыр бир эмгектер, эксперименталдык иштер көрсөтүлдү. Жана адамдарга булар жагат. Көрүүчүлөр ушул жөнөкөй дүйнөгө жактыруу менен чөмүлүшөт. Анткени алардын мааниси абдан терең жана буга өзүнчө сыноо аянтчасы катары кароого болот. Анткени эртеңки күнү өлкөнү эл аралык аренада тааныта турган таланттарды биз бүгүн байкай алабыз. Чоң кино башынан эле кыска метрден өсөт. Бардык эксперименттер дайыма кыска метрде жасалган тажрыйбалар. Алар чоң киного эмне менен келет көрө жатабыз. Азырынча ушул көргөнүбүз менен рахаттанууга болот. Чем они придут в большое кино? Мы поживем, увидим. Но сейчас пока можно просто наслаждаться просмотрами. 2023 жылдын мыкты көркөм тасмасы эгемендүүлүк күнү жаш режиссер Камила Сагынткандын сатира элементтери камтылган драмасы өтө кыска убакытта жаралган. 10 күндө тартылып монтаждалды. Говорят, он совсем один остался. Да кому он нужен? Состарится, как мы. Да и все на этом. Аисия, счастья нет. Бул фильм жөн эле идея болгонун түшүнүү абдан жагымдуу. Бир кезде кино тартууну кыялданган эки достун идеясы. Ал эми Камила экөөбүздүн кино жаатында билимибиз жок. Ошондуктан алар бизди жөн эле кыялданды деп айтышат. Бирок биз муну жасадык. Бүгүн биз мыкты тасма алдык. Чоң рахмат. Если бы не я, все тут вообще не было ничего. Фестивалдын эң мыкты даректүү тасмасы 64 пункт эмнеге баары туура эмес болду деп аталат. Режиссеру Дилназ Абраимова. Не так. Тебе дано быть мамой. Неделю она не разговаривала со мной, но после хотела, но было уже поздно. Я потеряла доверие к ней. На самом деле это был довольно сложный процесс. Чынында бул абдан татаал процесс болгон. Анткени фильмдин тасмасы абдан татаал, психологиялык. Зордук зомбулук болуп жаткандыктан каарман менен байланыш түзүү үчүн көп убакыт талап кылынды. Кеп эне менен кыздын ортосундагы мамиле жөнүндө болуп жатат. Бул жерде өтө этият болушубуз керек. Анын үстүнө бул менин курбум болчу. Башкы кыйынчылык тасмага тартууда эмес, каарман менен байланыш түзүү болгон. Менимче тасма көрүүчүлөрдүн суктануусун жаратты. Тасма өзүмдүн акчам менен тартылган. Бул менин университеттеги дипломдук тасмам болчу. Мен жалгыз иштеп, апам жана кызым, каарманым менен иштедим. Анан алар мага бардык жагынан жардам беришти. Мен алар менен жашадым, алар мени багышты. Биз бир үй бүлөдөй болуп калдык. Бул мен үчүн абдан жакшы тажрыйба болду. Бул менин дебюттук биринчи тасмам болгондугуна кубанычтамын. Мы как семья стали. Это был очень хороший опыт для меня. Я рада, что это мой дебют на первый фильм. Жаш таланттар ушундай иш-чараларда колдоо алышат жана элге таанылышат. Ал эми белгилүү чеберлер жөндүү сындоо, байланыш, идея эргүү табат. Мне кажется, это замечательная возможность для... Менин оюмча бул жаңы баштаган авторлор үчүн эле эмес. Көптөн бери тасма тартып, бирок керектүү чөйрөнү да, андан аркы байланыштарды да таба албаган авторлор үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Биринчиден, бул жерде көптөгөн тааныштар, чын ыкластуу нетворкинг жана көптөгөн жаңы сүрөттөр болду. Анткени акыркы бир нече жыл ичинде дүйнөдө ушунчалык көп окуялар болуп, борбор шаарыбызда жана башка шаарларда мындай фестивалдардын өтүшүнө жол беришкен жок. Жалпысынан Казакстандын шаарлары жана бул жерде мен көптөгөн кесипкөй мугалимдеримдин жаңы кинодон ырахат алгандыктары жөнүндө пикирлерин укканымда абдан кубанычта болдум. Молодым, свежим кино. Фестивалда айрыкча ар кыл өлкөлөрдөн келген киночулар өз эмгектеринин темаларына окшош үндөштүктү көрсөтүштү. Мындай чыгармачылык пикирлештик калыстар тобунун мүчөлөрүн таң калтырды. Бул алар үчүн чыныгы ачылыш болду. Но есть поразительные режиссеры из Казахстана, из Кыргызстана.
Казакстандан, Кыргызстандан, Якутиядан келген мыкты режиссерлор бар. Алар кыска метр алкагында өз алдынча сонун эмгектерди түзүп жатышат. Алардын өнүгүүсүнө көз салуу абдан кызыктуу болот. Аларга авторлор катары байкоо жүргүзө баштаган келет. Анткени аларда бөтөнчө талант бар. Ооба, аларда жалпы каталар, жалпы ийгиликтер бар. Бирок алардын өз алдынча эмгектери чоң чыгармага өсүп жетиши мүмкүн. Кино сынчы катары келечекте ошол режиссерлордун аракетине байкоо салуу мага абдан кызыктуу болмок. Режиссерами в будущем. Даректүү жана кыска метрдеги көркөм кинонун фестивалы кино жаатындагы ар түрдүүлүккө жана инновацияларга өбөлгө түзүү менен ушул жанрларды өнүктүрүүдө жана илгерилетүүдө зор мааниге ээ. Астана International Short Film Festival жаңы визуалдык стилдик чечимдерди гана көрсөтүп тим болбостон, азыркы учурда кандай идеялар чыгып жатканын, кандай ойлор бардыгын да көрсөтө алды. Новый романтизм. Что-то вот вырывается изнутри. Жаңы романтизм, адамдын ичиндеги ойлор толкуп турат. Кайсы бир ой кыял ушул дүйнөдөгү өз ордун түшүнгүсү келип жатат. Даректүү эмгектерде мага формага эксперимент жасоо жакты. Анткени авторлор элде даректүү кинону көргөндө аз экенин түшүнөт жана көрүүчүнү ошол кызыктуу оюн аркылуу тартууга аракет кылып жатат. Зрелищем посмотреть это. И поэтому мы делали спецпоказы. Андыктан биз көрүүчүлөр, коноктор жана фестивалдын катышуучулары кесипкөй эмгектерден шыктануу алып, жаңы нерселерди билип, теманын үстүндө иштөө, визуалдык жактан кантип иш жүргүзүүнү жана өз жөндөмүн кантип өркүндөтүүнү көрүп билсин үчүн буга чейин таанылган эмгектерди атайын көрсөтүүнү уюштурдук. Ошондой эле музыкалык клиптер жана арт видеолор кубандырды. Анткени алар абдан чечкиндүү жана дымактуу экен. Бул абдан кооз программа болду. Они были дерзкие. Это была часть красочная программа. Кино фестивалда жаш таланттарга көңүл буруу өзүн актады. Анткени алар муундардын үнүн алып чыгат жана коомдогу көйгөйлөрдү, аларга карата өз көз караштарын көрсөтө алат. Меня, как киноведа, конечно же, волнует, о чем вообще думает наше молодое поколение. Потому что, мне кажется, стратегически это вот такое... Мени кино адиси катары биздин жаш муун эмне жөнүндө ойлонгону түшөлтөт. Себеби стратегиялык жактан бул болочок дарамет жана ушул балдар оптика ракурсун бир аз каармандардын реалдуулугуна өзгөртүп жаткандай сезилет. Биз өзүбүздүн айланада болуп жаткан башкача өзгөргөн чындыкты көрөбүз. Жаштардын сезимин көрүп жатабыз. Биз алардын айланасында азыр жана ушул жерде болуп жаткан окуялардын өзгөрүүлөрүнө карата жеке реакцияларын көрүп жатабыз. Алардын жеке толгонуусун, мамилесин көрүп жатабыз. Бул үй бүлөлүк мейкиндикке, чоң адамдар менен баарлашууга, муундар аралык айырмачылыкка тиешелүү. Бул жакырчылык менен байлыктын карама каршылыгы, чоң жана чакан шаарлардын жана алыскы айылдардын дүйнөсүнө тиешелүү. Биз балдардын ушул өтүп жаткан окуяларга карата ички реакциясын көргөн кезибиз абдан кызыктуу учур болуп саналат. Момент, когда мы видим вот эту внутреннюю реакцию самих ребят на вот это происходящее. Режиссерлордо өз максатын ишке ашыруу жана тажрыйба алмашуу үчүн көз карандысыз аянтчанын болушу чоң чыгармачылык колдоо болуп саналат. Ал эми жаңы кино чеберлери үчүн көбүнчө кесипке билет жана таанылууга жетиштүү мүмкүндүгү болуп калат. Биз дымактуу жаш авторлорго кесипкөйлөр менен мелдешүүгө мүмкүнчүлүк беребиз жана балким алар мыкты болушу ыктымал. Анткени мезгил агымын сезүү, ошол ыргакты туюу маанилүү. Жашоо бизге берген ошол ыргак менен тарткан тасма бөтөнчө чыкса жана авторлор жаш болсо эмнеге жетүүгө болбосун. Биз чынчыл жана калыс болууга умтулабыз. Эң башкысы биз саясий фестиваль эмеспиз. Биз саясий билдирүүлөрдү жасайбыз. Саясий күн тартибин түзбөйбүз. Биз искусство үчүн, бирок коомчулук менен баарлашкан искусствону жактайбыз. Деги эле дүйнөдө жана кинодо технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн өсүшү, тасмаларды жайгаштыруу үчүн артыкчылык платформалардын пайда болушу менен кино контент саны бир кыйла өстү. Бирок эң башынан эле сапат эң маанилүү көрсөткүч болуп кала бермекчи. Совсем недавно прошла национальная кинопремия. Жакында эле Азия кино өлкөлөрүнүн улуттук кино байгеси болуп өттү. Ага Казакстандан 3 тасма катышты. Анда 90 чакты катышуучу болду. Мен билгени ал жакта көптөгөн өлкөлөр чогулат жана Казакстандан барган 3 тасма сыйлык жеңип алды. Мында алардын сыйлык жеңип алышында эч кандай сөз жок. Албетте бул сыймык, бирок кеп алардын жаш режиссерлор жана фильмдердин толук метрдеги дебют экенинде. Ал балдар мына биз келдик, мына жаңы кино, дүйнөгө кызыктуу кино деген ушул деп айткандай болду. Вот оно новое кино, это кино, которое интересно миру.